Агроөнөр жай комплексине мамлекеттик колдоонун көлөмү 2,5 эсеге көбөйдү, деди президент. Президент Бишкекте өтүп жаткан агроөнөр жай көргөзмөсүнө жана жарманкеге барды. Чыңгыз Айдарбеков ЖК комитетинин төрагалыгынан алынды. 2022 жылдын башында энергетиканы өнүктүрүүгө мамлекет 12,5 миллиард сом бөлгөн. Бишкек ЖЭУна казакстандык көмүрдү жеткирүү боюнча келишимге кол коюлду. Чүй областынын аймагында көмүрдүн баасына жана коруна мониторинг жүргүзүлдү. Чек талап кылып байге утуп ал, экинчи утуштун жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылды. Агроөнөр жай комплексине мамлекеттик колдоонун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге же 26,6 миллиард сомго көбөйдү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Айыл чарба министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада билдирди. Президент мамлекеттик колдоонун көлөмүнүн кескин жогорулашынын жана бул тармактын чыныгы адистеринин күжүрмөн эмгегинин аркасында 2022 жылдын жыйынтыгында болжол менен 366 миллиард сомдук чарба продукциясынын өндүрүүсү же өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 42 миллиард сомго өсүү темпи 11%га көбөйөрү күтүлүп жаткандыгын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 октябрда Бишкек шаарында өтүп жаткан Агротех Экспо 2022 айыл чарба техникасынын көргөзмөсүнө жана Алтын күз жарманкесине барды. Мамлекет башчысы Агротех Экспо 2022 көргөзмөсүнө коюлган айыл чарба техникалык, ошондой эле мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана кайра иштетүү тармагындагы жетишкендиктер менен таанышты. Мындан тышкары Садыр Жапаров Алтын күз жарманкесинде өлкөнүн аймактарында өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары менен таанышты. Андан соң мамлекет башчысы Кыргызстандын айыл чарба кызматкерлеринин күнүнүн 35 жылдыгына жана агроөнөр жай тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Депутат Чыңгыз Айдарбеков Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагалыгынан алынды. Депутаттардын 43 макул, 16сы каршы добушун берди. Буга чейин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 3 фракция жана 2 топтон Айдарбековду төрагалык кызматтан алуу боюнча сунуш түшкөндүгүн билдирген. Чыңгыз Айдарбековдун кыргыз-өзбек чек арасындагы макулдашуу келишиминин долбоору боюнча комитеттин чечимине төрага катары кол койбогонунан ушундай кырдаал түзүлгөн. Быйылкы жылдын башында энергетиканы өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан 12,5 миллиард сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө каржылоо 15,5 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, быйыл өлкөнүн суу энергетикалык балансынын көрсөткүчтөрү былтыркыга салыштырмалуу жакшы. Бишкек жылуулук электр борборуна 400 000 тонна казакстандык көмүрдү жеткирүү боюнча Кар Транс көмүр компаниясы менен келишимге кол коюлду. Маалыматка ылайык, көмүрдүн биринчи партиясы октябрда келип, жеткирүү графиги 2023 жылдын жазына чейин эсептелинген. Буга чейин Кабар агенттигинде маалымат жыйынында электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Айбек Айдаралиев Бишкек жылуулук электр борборуна алына турган 400 000 тонна импорттук көмүр тендерсиз алынаарын билдирген. Чүй областынын аймагындагы көмүрдүн баасына жана запастарына мониторинг жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык, кызматтын Чүй областтык бөлүмүнүн кызматкерлери керектөөчүлөр үчүн жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө максатында 19 октябрда Шабыркул, Кара-Жыра ЖЧКларынын отун базаларында, ошондой эле Токмок жана Кара Балта шаарларында көмүр сатуу пункттарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кызматкерлер тарабынан керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо максатында сатуучуларга монополияга каршы мыйзамдардын сакталышы, ошондой эле тиешелүү текшерүүдөн өткөн таразалары жана баа биркалары боюнча эскертүүлөр берилди. Мамлекеттик салык кызматы 1 октябрда өткөрүлгөн чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын экинчи утушун жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырды. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев жеңүүчүлөрдү куттуктап, лотереянын кыргызстандыктардын салык сабаттуулугун жогорулатууга жана салык жыйноонун өсүшүнө тийгизген оң таасирин белгиледи. Ал жарандарды кассалык чектерди талап кылууну жана лотереяга катышууну улантууга үндөдү. Белгилей кетсек, лотереянын экинчи утушунун байге ээлери өлкөнүн дээрлик бардык аймактарынан катышкан 34 адам болду.